Рыскелди Момбеков, Сооронбай Жээнбеков бир тууганымды түрмөгө отургузду. Ал президент болгондон кийин арабыз алчактап кетти. Сооронбай Жээнбеков мага өкмөттү сында деп тапшырма берип, өзү кайра алардын таламын талаша баштады, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков. Бул тууралуу ал жергиликтүү басылмалардын бирине берген маегинде билдирди. Анын айтымында Жээнбеков президент болгондон кийин алардын мамилеси бузула баштаган. Сооронбай Жээнбеков менен аябай сырдаш дос болчубуз. Ал мага өзү айтып калчу. Өкмөт башчы болуп турган кезде ал мага башкалар сындаганча сен сындап кыйкырып тур деп айткан. Мен аны шак эле кулагыма илип алып, аны чучугуна жеткизе сындачумун. Бирок кийин президент болуп турганда ошол учурдагы өкмөттү сындасам, ал Мухаммедкалый Абылгазыевке болушуп, ага жан тартып калды. Ошондон кийин экөөбүздүн мамилебиз салкындай баштады. Жээнбеков менен акыркы жолу 50 жашка толгондо жолуктум. Ал туулган күнүм менен куттуктап, жакшы сый көрсөттү. Ошол учурдан тарта мага Сооронбай Жээнбековдун эшиги тарс жабылды. Буга бир гана себеп болду. Менин Атамбаевдин тарабына өтүп кеткеним болду. Буга байланыштуу мага саясий куугунтук башталды. Ар кандай ыплас жолдор менен мени буттан чала баштады. Жээнбеков менин оозумду жабыш үчүн бир тууганымды түрмөгө отургузду. Буга кошо бир топ каралоолор экс-президент тарабынан болуп жатты, дейт депутат. Булак, Nazar News KG. Бүгүнкү күндө жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда Россия Федерациясынын аймагына кирүүнү жөнөкөйлөтүүнү талап кылган мигранттар маселеси кызуу талкууда. Ушуга байланыштуу Манас эл аралык аэропорту авиабилеттер менен иш алып барбагандыгын, алардын бааларын коюп жана жөнгө салбагандыгын билдирет. Ошондой эле авиакомпаниялар менен жүргүнчүлөрдүн ортосундагы эч кандай каржылык мамиле менен алектенбейт. Кыргыз Республикасынын жарандары 21 сентябрдан тарта Россияга кирүүгө чектөө алынып, туруктуу каттамдар жанданды. Каттамдарды жума күндөрү Аэрофлот жана авиатрафик авиакомпаниялары аткарууда. Россия Федерациясынын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары коронавируска терс ПЦР анализин Россия Федерациясына киргенге чейин 3 күндөн эрте эмес алынышы зарыл. Мындан тышкары Аэрофлот, С7 жана Урал аба жолдору авиакомпаниялары аркылуу Россиянын жарандары үчүн жана ошондой эле түрдүү себептер менен учууга мажбур болгон Кыргыз Республикасынын жарандары, Россия Федерациясынын жарандарынын ата-энелери, балдары, жубайы, жашап турууга уруксаты бар жарандар жана дарыланууга муктаж адамдарга чартердик каттамдар аткарылууда. Бул негиздердин бар экенин авиакомпаниянын өкүлдөрү билет сатып жатканда жана учакка отурууда текшерет. Манас эл аралык аэропортунун кызматкерлери текшерүүлөрдү жүргүзбөйт. Эгерде аэропортто учуучу адам үчүн кошумча акы төлөө талабы келип чыккан учурда сиз милиция кызматкерлерине, башкача айтканда 0312 69 35 35 0322 29 00 20 Ошондой эле аэропорттун ыкчам нөөмөт башчысына кайрылсаңыз болот. Байланыш номери 0555 68 78 10. Кыргызстан Россияда майда жорук жасаган жарандарын кара тизмеден чыгарууну өтүндү. Кыргызстандын миграция кызматынын төрагасы Таштанбек Каймазаров Россия ички иштер министринин миграция маселелери боюнча башкы башкармалыгынын жетекчиси Валентина Казакова менен видеоконференция байланыш аркылуу сүйлөштү. Бул туурасында ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Казакова Россия Федерациясында миграция тууралуу мыйзам долбоору даярдалып жатканын маалымдады. Анда чет элдиктердин өлкөгө кирүү жолун жеңилдетүү, каттоого алуу жана коюу тартибин санариптик форматка өткөрүү, жумушка орноштуруу, келгендерге биометриялык маалыматтарын тапшыруу талабын коюу, Россияда жүргөн башка өлкөнүн жарандарынын айрым категориясын легалдаштыруу сунушталып жатканы белгиленди. Ошондой эле миграция башкармалыгынын базасында Кыргыз Республикасынын жарандарын легалдуу түрдө жумушка орноштуруу максатында миграцияга чейинки даярдык борборун ачуу, жумушка орноштурууну уюштуруу системасын түзүү талкууланган. Аны менен катар Каймазаров кыргызстандыктардын административдик майда эреже бузуулары үчүн Россия Федерациясына кирүүсүнө тыюу салган кара тизмеден чыгаруу маселесин көтөргөн. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар миграциялык маселелерди чечүүдө, маалымат алмашуу жана кыргызстандыктардын Россияда жумушка
орношуусуна укуктук жардам көрсөтүү жаатында тыгыз иштешүүнү улантуу боюнча макулдашкан. Булак Спутник KG. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев узаткан эстафетаны кабыл алды. Бул тууралуу ал Facebook социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу алгач балдарды келе жаткан жаңы жыл майрамы менен кыргыз тилинде куттуктады. Билим берүү жана илим министрлигинин мага узаткан эстафетасын чоң кубануу менен кабыл алам. Кичинекей мекендештерибиздин көркөмдөө сүрөттөрү мага да келип жетти. Фантазияларына баа бердим, дейт Артем Новиков. Мага Нулифар аттуу кыз тарткан сүрөт келди. Сүрөт токойдогу жымжырттык деп аталат. Сүрөт менин үйүмдө болот. Аны дубалга илип коем, деди премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков. Ал Нулифарга белек катары планшет жибере турганын айтты. Ошондой эле премьер-министрдин милдетин аткаруучу мамлекеттик органдардын жетекчилерине, өкмөт өкүлдөрүнө жана чиновниктерге кайрылып, демилгени колдоп, балдарга өнүгүү үчүн түрткү берүүнү өтүндү. Белгилей кетсек, Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борбору өлкө боюнча жетим балдар интернаттары жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар интернатынын арасында жаңы жыл жаңы үмүт деген долбоор уюштуруп, ошол жерде сүрөт сынагын өткөргөн. Тандалып алынган мыкты сүрөттөр мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине, өкмөт мүчөлөрүнө жана башка ведомстволорго жаңы жылдык куттуктоо белеги катары жөнөтүлгөн. Билим берүү жана илим берүү министрлиги да бул сынактагы мыкты делген сүрөттөрдүн бирин алган. Ал сүрөттүн 13 жаштагы авторуна белек катары планшет берип, жаңы жыл алдында жаңы эстафета баштаган. Ал кийинки кезекте премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиковго өткөрүп берген. Булак Кыргыз Today KG. Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктуу өкүлү Алексей Мошин активисттер Мелис Аспеков менен Турхан Жунусбековго каршы арыз жазды. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктуу өкүлү Алексей Мошин Борбордук шайлоо комиссиясына жана Ички иштер министрлигине Мелис Аспеков менен Турхан Жунусбековго каршы арыз жазды. Юристтин айтымында алар Садыр Жапаровдун штабынын кызматкерлери эмес жана ага эч кандай тиешеси жок, бирок алар өлкөдөгү эң жогорку мамлекеттик кызматка талапкердин атын жана үгүт материалдарын колдонушууда. Алексей Мошин Ички иштер министрлигинен жана Борбордук шайлоо комиссиясынан чара көрүүнү суранат. Ал Аспековго дагы Жунусбековго дагы эч ким үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат бербегенин белгиледи. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Булак Кыргыз Today KG. Жогорку кеңештин вице-спикери Айда Касмалиева жолдошу менен түтүн булатып келе жатканына 15 жыл болду. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасында билдирип, үйлөнүү үлпөт тойдогу сүрөттөрүн дагы жүктөдү. Айда Касмалиева сүрөттөрдүн астына мындай деп билдирүү жазган: бардыгы үчүн, айрыкча эртең мененки кофеңиз үчүн рахмат. Башка эч ким андай кофе жасабайт. Эскерте кетсек, буга чейин жогорку кеңештин депутаттары Айда Касмалиеваны вице-спикерлик кызматтан алуу үчүн кол топтой баштаган. Бул боюнча Касмалиева комментарий берип, анда ал мындай деген: эгер алар мага келип, ушул вице-спикерлик кызматты каалайбыз деп түздөн-түз айтышса, мен аны бошотмокмун. Белгилей кетсек, буга чейин Финполдун жетекчиси Сыймык Жапыкеев дагы жубайы менен түтүн булатканына быйыл 15 жыл болду деп жаш кездеги сүрөттөрүн жүктөгөн. Булак Кыргыз Today KG сайты. Мектепти курууда 24 миллион сомго зыян келтиришкен. Кара Суу райондук прокуратурасы Ош облусунун Кара Суу районунун Киров айылындагы 720 орунду мектептин курулушун текшерүүдө мамлекетке 24 миллион 209 миң 93 сомдук зыян келтирилгендигин аныктаган. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык аталган мектептин курулушу Акмат курулуш жоопкерчилиги чектелген коомуна тапшырылып, 159 миллион сомго келишимдер түзүлгөн жана 2019 жылдын 5 сентябрында мектеп пайдаланууга берилген. Бирок райондук прокуратура аныктагандай, Сарай айыл өкмөтүнүн жана Акмат курулуш ЖКнын кызмат адамдары мектептин курулушу боюнча аткарылган жумуштардын актыларына жалган маалыматтарды киргизүү жолу менен айрым жумуштарды жогорулатылган баада иш жүзүндө аткарылбаган жумуштарды аткарылды деп, ошондой эле айрым аткарылган жумуштарды кайталап киргизишкен деп айтылат маалыматта. Бул факты үстүбүздөгү жылдын 4 декабрында Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 320 беренесинде, башкача айтканда, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен райондук прокуратуранын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейсине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Булак Назар Ньюс.